Саламатсыңарбы, урматтуу кичинекей бөбөктөр. Бүгүн мен силерге койчу, жолборс жана түлкү аттуу кыргыз эл жомогун айтып берейин. Бар экен, жок экен, ач экен, ток экен. Байыркы өткөн замандарда бир койчу коюн жайып жиберип, арчанын түбүндө көлөкөлөп отурса, бет алдынан жолборс келатат. Аны көргөндө бул аябай коркуп, таягын колуна кармап, ордунан учуп турат. Оңой оокат өзү эле табылганы үчүн жолборс сүйүнсө да, койчунун колундагы таякты көрүп, кокус атып жиберсе, өлүп каламбы? Деп каккан казыктай былк этпестен туруп калат. Ошентип экөө тең бири-биринен өтө коркуп, ордунан козголбой тиктешип тура беришет. Аларга жакын жерде түлкү жүргөн эле. Ал койчу менен жолборсту көрүп, булар бири-биринен коркуп турган экен. Ушундай учурдан пайдаланып калайын, деп ойлоп, жолборстун жанына жылып келип, "Эй, жолборс аке, эмнеден коркуп турасың? Коркуунун эч кереги жок. Баса калып жеп албайсызбы?" дейт түлкү. "Эй, сенин башың жок", деди жолборс каарданып. "Көзүң сокурбу? Колундагысын карачы. Тарс эттирип атып жиберсе, мен эмне болорумду билесиңби? Бирөөгө акыл айтып эмне кыласың, байкуш?" "Андай болсо, жолборс аке", деди түлкү жойпуланып. "Мен ага барып, сени аман калтырууну сурайын. Эгер иш ордунан чыкса, мага эмне берер элең?" "Эмне кааласаң, ошонун баарын беремин", деди жолборс. Түлкү жылт койгон бойдон койчуга жетип, "Эй, койчу аке, кам соргуч жолборстун алдында эмне турасың? Ал сени азыр эле жеп койгону турган экен. Мен көптү сурабайм. Сан этиңден 2 тиштем эт берсең эле ыраазымын", деп түлкү сүйлөдү. Ансыз да аябай коркуп, эс үчүн бүт жоготкон койчу түлкүнүн бул сөзүнө аябай кубанып, "Эмне кааласаң ошону берейин. Мени мындан куткарсаң эле болгону", деди. Койчу бул шартка макул болду. Түлкү кайра чуркап жолборско келип, "Ай, жолборс аке, сен абдан узак жашайт экенсиң. Ары айтып, бири айтып жатып, кепке араң келтирдим. Аябай кабарданып турган экен. Эми тезинен качыпчыны. Кокус тиги кайрадан кабарданып, тарс эттирип атып жиберип, шоруңду кайнатпасын", деп шаштырды. Жолборс түлкүнүн сөзүн угаар замат 4 аягы жерге тийбей көздөн кайын болду. Жолборстун качканын көрүп, койчу эсин жыйды. Түлкү ошол замат койчуга жетип, "Эй, койчу аке, убадада барсыңбы?" деп сурады. Бармын", деди да койчу көм көрөсүнөн түшүп жата кетти. Түлкү анын сан этинен тиштемекчи болуп, тумшугун тийгизгенде, койчу өкүрүп бакырып жиберди. Ошондо түлкү коркконунан тай чабым жерге секирип барып, араң токтолду да, "Эй, койчу аке, бул кыйкырган сенби же башкабы?" деп сурады. "Анын сага кереги эмне? Сен өз ишиңди кыла бергин", деди койчу. "Жок, койчу аке, мен аны жакшылап билбей, жаныңа жакын эч бир барбаймын", деди түлкү чындап коркуп. "Эмесе айтып берейин, жакшылап угуп тур", деди койчу. "Өткөн жылы катуу ачарчылык болбодубу? Оозго салар эч нерсе жок, карайлап калдым. Ошондо бир ургаачы тайганым бар эле. Ал 2 күчүк тууптур. Айлаганча экөөнү тең жеп алдым. Ошентип, алар менин курсагымда чоңоюшту. Азыр сенин жытыңды алып, менин курсагымды жарып чыкканы жатпайбы? Бакырып өкүргөн да ошолор окшойт." Түлкүнүн душманы тайганда, муну угуп, эмне кылаарын билбей, "Ай, койчу аке, баарына ыраазымын. Мен качып кеткенче, ичиңдеги 2 тайганыңды эч чыгарба. Бул жакшылыгыңды өмүр бою унутпаймын", деп жалынды. "Андай болсо качыпчыны, тез", деди койчу. Түлкү карап турсунбу? Жерге тийсе тийип, тийбесе жок, безген бойдон токойго кире качты. Алардан кутулганы үчүн койчу аябай кубанып кала берген экен. Урматтуу кичинекей бөбөктөр, ушуну менен кезектеги жомогубуз соңуна келип жетти. Уктурууну даярдаган Абдырахман Абдибалиев. Саламатта калгыла.